Ырчы Сапар Эркебаев уулду болду. Бул Ырчы мырза үй бүлөдөгү толуктоо тууралуу Супер KG порталына төмөнкүлөрдү билдирди. 20 январга караган түнү саат 3:00 чамасында жубайым көз жарды. Уулубуздун салмагы 3 кг 400 грамм, бою 53 см. Учурда жубайымдын, уулумдун абалы жакшы. Азырынча бир ысымга токтоло элекпиз. Эне баланы чыгарып алгандан кийин кеңешип коебуз, дейт Сапар. Эске салсак, 2000-жылдары атага каттуу уяту менен таанылган Сапар Эркебаев 2013-жылы Айгерим аттуу кызга баш кошуп, бир уул, бир кызды болушкан. Булак Супер KG сайты. Айчүрөк Иманалиева 50 жашта. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрөк Иманалиева быйыл Кутман Курак 50 жашка толду. Бул күнү Ырчынын үй бүлөсүндө өзгөчө майрам. Себеби экинчи уулу Арлен 20 жашка, кызы Аелита 14 жашка толду. Айчүрөк айымдын туулган күнү быйыл автобуста сейилдөө менен башталды. Ар кандай майрамдык кечелерди өткөрүүгө ылайыкталып жасалгаланган атайын автобуста жакындары менен бирге ырдап, бийлеп, туулган күн белгилеген Айчүрөк айым буларга токтолду. Кудайга шүгүр, 50 жашка толдум. Балпайган байбиче, чоң эне, кайнене болуп, балдарымдын сыйын көрүп, дөөлөттүү каарылыкка жетсем деп тилейм. Жараткандын буйругу менен Арлен менен Аелита өзүмдүн туулган күнүмдө төрөлүшкөн. Балдарым төрөлгөндөн бери өзүмдүн туулган күнүм жыл сайын көмүскөдө калчу. Албетте жаш кезде үйдө коноктосуп, кафе, ресторандарда туулган күндөрдү далайын өткөрдүк. Балдар чоңойгон сайын алардын идеялары, ойлору менен болуп калат экенсиң. Бул жолу туулган күнүм эң жакын адамдарымды чогултуп автобуста сейилдөө, ресторанда тамактануу менен өттү. Идея балдарыма таандык. Булак Супер KG сайты. Жийдеш Идрисова 35 жашта. Бул ирет белек боюнча жолдошума буйртма кылган жокмун, дейт ал. Документке туулган күнү бир күн кеч жазылган Ырчы Жийдеш Идрисова 19 январда 35 жашка толду. Жолдошум жыл сайын туулган күнүмдө буйртма менен белек берчү. Бул ирет буйртма кылган жокмун, дейт Ырчыга байланышканыбызда. Туулган күнүмдү үй бүлөм жана досторумдун курчоосунда белгилейм. Кайсы жерде кандай болору мага да белгисиз. Жолдошум уюштуруу иши менен алектенип жүрөт. Эч нерсе айта элек. Буга чейинки туулган күндөрүмдө жолдошума керектүү буюмумду айтчумун. Ал мага ошол нерсени алып келчү. Быйыл керектүү буюмдарымдын баары эле бар экен деп айткан жокмун. Кандай белек тартуулай турганы кызык болуп жатат, дейт ал. 2015-жылдын 19 декабрында Туркиянын Стамбул шаарында өткөн Турквизион 2015 эл аралык сынагынын гранд финалында мамлекетибиздин атынан чыккан Ырчы Жийдеш Идрисова Кимбилет аттуу ырды аткарып, биринчи орунду ээлеген. Булак Супер KG сайты. Жыргалга батып кеттиң окшойт эми. Сүйүмдү сен кор кылып таштадың туңгуюкка жалгыз мени. Көнүп калган жүрөгүмдү сага сен кыйып ырбаттың. Сүйгөн жүрөк
kaldı